Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз бүгүн кандай мыйзамсыз өлкөдө жашап атканыбызды түшүнбөй калдык. Ошто түштүк чергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык. Себеби 5-6 ай мурда мени бутума Райымбеков, Нурбектин балдары атып кетишкен. Травматический пистолет менен больницага жатып, заявление жазсам, өзүңөн көр дешкенден жазбадым. Кийин 1 ай 2 ай өтпөй Сапарбаев кылыч автомат менен бутума атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков, Мунарбек менен Сапарбаев кылыч келип, башыма пистолетти кап коркутушуп, өзүм каматабыз, жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Эми 1-2 ай өтүп, 3-4 ай өткөндөн кийин ушундай балдакчан өзүм зорго жүрсөм, Райымбеков, Нурбек келип, 5-6 баласы менен келип мени чабып кетишти. Мындан бул жака Ошто жашоо кыйын болуп калды биз үчүн. Азыр эми Кимсанов Эмиль акенин жана менин үстүмөн иш козготуп, каматабыз деп жатышат. Чындык каякта экенин түшүнбөй калдык. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул кайрылууну сизге кайрылып жатам. Ушуга өзүңүз бир чара көрүп бербесеңиздер, жашоо кыйын болуп калды.